Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Айперге келип, ден соолугун сурап, анан жакын арада ушул Турцияга операцияга жөнөп аткан экен. Ошондой болсо дагы бир муктаж болуп, жанакындай тыйын тыпыр кичине толук чогулбай, ошондой болсо дагы бара берейин деп камданып алыптыр да. Даже билет да алып алыптыр ал жерде. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир туугандар. Эгерде ушул Айперге мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, колуңуздардан келген жардам болсо берип койсоңуздар жакшы болот эле да. Бул Айпер кызыбыз буга чейин дагы бир канча жолу массалык маалымат каражаттарына, КТРКга жана 7-каналга кайрылып көргөн. Ошондой болсо дагы эч бир баягындай көздөгөн сумма чогулган эмес. Ошон үчүн кайрадан да бир ушул Турцияга кеткенге чейин ал билетин алып турмун анда. Ошо Турцияга кеткенге чейин ошол бир кайрылып жатат да бир жолу. Эгерде кимдин колунан келген болсо, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, 50 сом болобу, 100 сом болобу, канча сом болот. Эгер катябы которо албасаңыздар, колуңуздардан келбесе катябы бөлүшүп коюңуздар башка адамдаргачы. Мүмкүн жардам берүүчүлөр табылып калат деген бир үмүтүбүз турат да. Үмүтсүз шайтан дейт экен. Эми бизде ар бир адамдын өзүнүн бул жашоодо Алла Таала берген аманат жашоону жашап өткүсү келет аягына чейин. Эми Айпер сен да ошол эң акыркы үмүтүң эле ушул немеге барып, ушул Турцияга барып, ушул жактан бир дарыланып келсем деген үмүттө болуп атсың да. Эми өзүң да бир кенен кесир айтып берсең. Мен Айпер Автандил кызы болом. Ушул жуманын ушул 26-ларында ушул Турция жергесине операцияга кетип атам. Себеп дегенде азыркы тапта ушул ден соолугум аябай оорлошуп, ушул биз ошо акча каражат таап жүрүп издеп аябай издендик, бирок тилекке каршы абал оор болуп кеткендиктен бизде дагы мүмкүнчүлүк бар деп эртеден келсеңиздер, биз сизди ушул аман алып калганга колубуздан келген жардамыбызды беребиз деди да. Анан биз Турция жергесинде 22 больница кайрылдык. Ошол 22 больницанын ичинен ушул 4 гана больницадан ушул бизге 60-70% ушул операциядан кийин надежда, үмүт берип атат да. Чынындачы анан бизге тез арадын ичинде ушул операцияны жасашыбыз керек дейт да. Мен буга чейин бир нече жолу операция жасалган, чынында 7 жолу операция болгом. 2 диагноз менен болгом. Бири Далиха Сигма деп коет, жоон ичегилер боюнча. Анан спаечная болезнь, кишечная непроходимость боюнча болгом. Анан ошол спайка ошол өсүп өнүгүп, ушул биз Турцияга барып диагноз кылып келдик. Анан Ажы Бадем клиникага атайын бизге ошол суммасын айтты, $26,000 экен. Себеп дегенде менин диагнозум боюнча операция ошондой турат экен, чынындачы. Анан ошол мен үмүт барбы деп сурасам, үмүт бар деди. Жогорку ошол 60-70%ке чейин айтты, бирок кыска аралыкта жакшы болуп кетиш мүмкүн эмес экенин айтты, эскертти. 1 жыл ичинде ошол операциядан кийин өзүнүн этаптары менен терапияларын алыш керек экен. Себеп дегенде мындай спаечная болезнь, новообразие деп жанагындай качестволорун айтты да. Анан биз таң калып, мен ушул күнгө чейин мен спайка деген эмне экенин билген эмесмин. Ушундай хронический стадия новообразие экен деп биопсия кылып атайын. Ошол биопсиянын негизинде анан бизге ушундай операциянын 2 түрүн айтты. Субтотальный резекция, тонкий кишки деп. Себеп дегенде менде тилекке каршы жоон ичегилер жок болгондуктан ички ичегилерим жарылып, ички ичегилерим эки-экиден жабышып, бир органга жабышып, ошол себептен баягы резекция, субтотальный резекция деп айтты. Анан дагы 2-3 вариантты айтты. Эгер эртең ушул кийинки жумада барганда ушул диагностикадан экинчи диагнозун аныктагандан кийин анан ушул 3 операциянын бири колдонулат экенин айтты.
Анан баасы дагы ар кандай экен. Бирөө 26 миң болсо, кээрлери бир аз $1000, $2000 айырмасы бар экен да. Ошонтип айтты. Анан бизге ушул мүмкүн болушунча убакытты жоготпой эртерээк келсеңиздер жакшы болот эле деди. Себеп дегенде Сен ушул кезге чейин да бир канча социал тармактардан кайрылуу жасадың да. ооба. Ошол кайрылууларың эффект бердиби? Канча сумма чогулталдыңбы? Мен ушул май айында Элим Барсыңбы фондуна кайрылып, биринчиден ушул май айдан июндун акырына чейин элден 49.851 сом алдым. Чынында колума санап беришти, KCB банктан алдым. Андан кийин көп өтпөй ушул өзүмдүн лично карталарыма түшкөн жок. Бул фонд өзүнүн баягы эл сомуна түшүрүп мага чогулуп бергендегиси, анан менин картама чынында акча каражат түшкөн жок. Анан биз 7 каналга дагы суранып, көйгөйлөрдү айтып, ушул келип үйгө келип тастыктап кайра чыгарды, бирок экинчи чыкканыбызда бизге каражат чынында болгон жок. Чалуулар болду, бирок акча каражат такыр түшкөн жок. Анан өткөндөгүсүндө дагы журналисттер келип, сизден интервью алайын дедик эле деп, апамдар менен таанышып, үйгө келип кетти. 7 каналдан дагычы. Анан ошондо дагы баягы каражат жагынан эч кандай түшүүлөр болбой жатат. Анан азыр мына пандемия учурунда мүмкүн кээ бир бизнесмендерибиз аябай баягындай иши кыйындап атабы мүмкүн. Баягы мурда биз көрүп бирге жүргөнбүз да, мындай ооруксандырган бат эле жардам беришчү да. Анан ошондой болсо да бир баягындай өзүнүн атын атагысы келди, бирөө эже дагы сенин атыңды угуп бир 2000 сом акча берип жибердилер да, сен ошону алып койсоң. Рахмат ушул эжекеге, ушул ар бир мени көрүп жаткан чынында ушундай баягы орун берген да Алла дейт, артында тапса болот дейт. Анан ушул мени көрүп, мени колдоп, ушинтип абалымды сурап келген ушул кыргыз элине терең ыраазычылыкты билдирем. Чынында мен үчүн күйгөн адамдар да ушинтип сизге окшоп келип тастыктап, ушул карындашым, ушул бир тууганым деп келип аткан инсандарга мен терең ыраазычылык каалап, ден соолук каалайт элем баарынанчы. Анан ушул мен акыркы үмүт менен кайрылып жатканымды дагы бир жолу айткым келет. Себеп дегенде мен 6 миллион калк элге кайрылдым. Барбаган элибиз калган жок. Чын айткандачы, үйүбүз дагы сатыкка койдук, жарым акчасын таптык. Азыркы учурда бизде $1,500 бар. Бизде $1,500 гана доллар болду. Анан ушул жерден биз Анка клиник бар экен Бишкекте. Ошол клиника менен сүйлөшүп, ушул $1,500, $26,000 деп атасың. Дагы $24,500 табышың керек экен да. Ооба, операциянын суммасын таба алган жокпуз. Турцияга барсаң каяктан табасың бул сумманы? Ошол боюнча маалымат берейин дедим эле. Ошол Анка клиникке кайрылдык. Анан ошол жерден докторлорго көрсөтүп, анан Стамбулдагы докторлор менен профессорлор келген бул жака. Ошолорго көрүндүк. Анан көрүнүп, мен диагностикам боюнча дагы сурап, дагы диагностика коюшту. Анан ушулар бизге Анка клиник жардам берем деп докторлор менен сүйлөштү. Анан алардын баягы Кыргызстандан рассрочка деп коет экен. Ошондой кылып бизде менде болгон акча ушул эле $1,500 болуп атат деп ошентип түшүндүрүп айтсам, анан алар болсо ошол акчаны болгон акча менен бизди кетиреткен. Операция жакшы болуп келгенде анан кийин ошол рассрочка деген немеге биз акчаны кутулат экенбиз да. Карызга, мындай айтканда, карызга экен да, бөлүп төлөйбүз депчи. Себеп дегенде биз эч кандай акчаны таба албай атабыз. 3төн 1 бөлүгүн да тапкан жокпуз. Ошол болуп атат. Эми сенден дагы эми сабыр кыл, Кудай буйрса сага жардам берем деген эл көптү көсөкөл болот дейт, мүмкүн жардам берип калышат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, мына бул жерде Айперинин картасы, виза картасы 4177 4901 5707 2598 бул виза карта экен. Неме эл сом кайсыл? Оптима эл сом телефондо да 0511 0711. Эл сом телефон номери экен. Айтсаң өзүң? Эл сом номери 0511 0711. Эл сом телефон. Ушул аркылуу каражат которсоңуздар болот. Анан
Россиядагы мекендештерибиздер, чет мамлекеттегилер, салам Москвадагылар деген бир туугандарыбыз болсо, ошолор үчүн М-банк деп коет. Бул дагы 0500 11 07 11 аркылуу ушул коммерческий Сбербанк деп коет. Ооба. Бул карта сберегательный Кыргызстан М-банк. Ушул номер аркылуу 0500 11 07 11 телефон номерлери аркылуу салсаңыздар, ушул менин картама келет. Автандил кызы Айпери деп чыгыш керек. Урматтуу кыргыз элим, колуңуздардан келишинче Айпериге жардам берип койсок. Айпери, биз сага ден соолук каалайбыз. Барсаң ак жол, Аллах Таала шифасын берсин. Тезирээк айыгып биздин катарыбызда, кыргыз элинин катарында болушуңду биз каалайбыз. Эч бир сарсана болбо. Бардыгы Алланын колунда, бардыгы жакшы болот деген үмүттөбүз.